Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Түп районунун Кең Суу айылындагы мечиттин ачылышына катышты. Мусталы уулу Нуркожо Ажы атындагы 1500 орундуу жаңы мечит эскисинин ордуна Асанабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулган. Бүгүнкү күндө анын айланасын көрүктөндүрүү иштери аяктады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин карманарын жана кыргыздардын жүрөгүндө жаратканга ишеними бекем экенин белгиледи. Садыр Жапаров жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адиптүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырды. Президент жаңы ачылган объект ыймандуулукка, мекенчил болууга, ата мекенине, эл журтуна камкор мамиле кылууга чакырган борбор болоруна бекем ишенет. Мамлекет башчысы заманбап мечиттин курулушун колдоп, ибадат кылууга жана динди окуп үйрөнүүгө бардык зарыл шарттарды түзгөн Саид Баюми жетектеген кайрымдуулук фондуна жеке өзүнүн жана айыл элинин атынан ыраазычылык билдирди. Соңунда президент Садыр Жапаров кыргыз элинин бакубатчылыгы жана өлкөнүн өнүгүшү үчүн дуа кылды. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Арыбаңыздар, ардактуу туугандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу коноктор. Бүгүн айылыбызда өзгөчө күн болуп жатат. Жараткандын буйругу менен мына бүгүн сиздер менен бирге Мусталы уулу Нуркожо Ажы атабыздын атындагы мечиттин ачылышына күбө болуп жатабыз. Мечит ыймандын очогу демекчи, мечитибиз кут болсун. Мамлекетибизде тынччылык болуп, салттуу ислам бекемделе берсин. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Рахмат. Ассаламу алейкум, ардактуу агайын туугандар, кадырлуу калайык калкым, урматтуу мусулмандар жана ислам дининин кызматкерлери. Бүгүн мынакей Кең Суу айылыбызда жарандарды жараткандын жолуна үндөгөн, ыймандуулукка чакырган мечит ачылып, баарыбыз кубанып турган кезибиз. Анткени ханави маскабын карманып, ислам динине баш урган, руханий адептүүлүккө умтулган, ыймандуу, ынсаптуу, түз жүргөн жаштардын көбөйүшүнө дал ушул мечиттерибиз себепкер болот деп ишеним менен келип олтурабыз. Муну көпчүлүк калкыбызда колдоп келет деп ойлоймун. Мына ошондуктан жалпы журтубузду, көл кылаасынын тургундарын, бүгүнкү иш-чарага катышып жаткандардын баарын мечиттин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Эң алды бардык шарттарын түзүү менен заманбап мечит курууга колдоо көрсөткөн Ас-Санабил коомдук кайрымдуулук фондуна жана мечитке керектүү каражаттарды камсыз кылган колу ачык демөөрчүлөрүбүзгө жеке өзүмдүн жана айылдаштарыбыздын атынан ыраазычылык билдирип өтөйүн. Ошону менен бирге ушул мечитте жаратканга ибадат кылып, намаз окуган жарандарыбыздын дуа тилектери, тапкан сооптору сиздерге да тиери шексиз экенин баса белгилеймин. Азыркы заманда ислам дининин багыттары, шариаттын негиздери элдин туура жолдо тарбиялануусуна сабырдуулук, мээримдүүлүк, кайрымдуулук деген асыл касиеттерге ээ болуусуна абдан эле көмөкчү болуп келет. Коомубуздагы боло калып жаткан зордук, зомбулук, зулумдук, сүткорлук, ушак айың жана башка терс көрүнүштөрдү алдын алууда, аны болтурбоодо биздин имамдарыбыздын, молдокелерибиздин акыл насаат кептери, таалым тарбиясы чоң роль ойноп жатканын танууга болбойт. Бүгүнкү ачылып жаткан мечитте дагы дал ушундай тарбиялык мааниси зор, адамды түз жолго багыттай турган, мекенчил болууга, билим алууга үгүттөй турган, ата мекенине, эл журтуна, ата эне, бир туугандарына сый урмат менен мамиле кылууга чакырган кептер айтыла турганына бекем ишенемин. Ушул мечитте айтылган тилектер, кылынган дуалар менен биздин Кең Суу айылыбызда, көл кылаасында жана жалпы эле кыргыз жергесинде тынчтык, ынтымак,
байгерчилик орношун жараткандан тилек кыламын. Жаштарыбыз бирдиктүү болуп, ыймандуу өсүп, өзгөгө өрнөк болгудай сыпатта мамлекетибиздин алга карай өнүгүүсүнө салым кошуусун тилеймин. Урматтуу айылдаштар, жакшы билесиздер, Нуркожо атабыздын көзү өтсө да, аты өчпөй, ушул мечитке ысымын ыйгарууну жараткан насип буйрган экен. Анткени тасмасы кесилип жаткан бул жаңы мечиттин ордунда Нуркожо атабыздын көзү тирүүсүндө эле анын аты коюлган эски мечит турчу эле. Ал мечитти бузуп, мына ушундай заманбап, бардык ыңгайлуу шарттар менен жаңы мечит куруп берген Саид Баюми мырзага жана ал жетектеген Ас-Санабил кайрымдуулук фондуна дагы бир жолу терең ыраазычылык билдире кетейин. Рахмат, урматтуу Саид мырза. Keyinki söz Ас-Санабил фондунун төрагасы Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Said Resulillah. Böyümü. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Fahametir reis. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын жана сүйүктүү пайгамбарыбызга саламдарды жолдогондон кийин урматтуу президент мырза жана ушул жерге катышып жаткан жалпы коноктор бардыгыңыздарды мусулмандардын, исламдын саламдашуусу болгон Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп саламдашам. Бүгүн боорукердиктин жана берилгендиктин күнү болуп турат. Бул боорукердик жана берилгендик бул уулдун атага көрсөткөн берилгендиги деп айтсак болот. Бул биздин президент мырза өзүнүн атасына болгон сый урматын ушул деңгээлде көрсөтүп жатат. Бул биздин ыйык Куран китепте айтылгандай, Аллах Тааланын сөзү айтылгандай, ата-энелерге жакшылык кылгыла жана аларга берилип кызмат кылгыла деген сөзгө ылайык иш болуп турат. Ата-эненин көзү тирүүсүндө жана алар улкайган убакта дагы аларга дайыма берилгендик менен кызмат кылгын, албетте сен мындан жакшылык табасың деген аят маанисинде. Нуркожо атабыз өзүнүн тирүү кезинде өз жашоосунда исламга кызмат кылып өттү. Өзгөчө исламга диний эркиндик болбогон кыйын замандарда дагы ал киши өзүнүн күчүрмөндүгү менен чоң кызмат көрсөтүп кеткен. Жалпыңыздардын атыңыздардан биз урматтуу президент мырзага ушул берилгендик жана ал атасына болгон көрсөткөн сый урматына үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биздин балдарыбызга, кыздарыбызга көрсөтө турган таалим тарбия болуп эсептелет. Şükran lakum jami'an. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Баюми мырза, дагы бир жолу сизге ыраазычылык. Анда эмесе Нуркожо атабыздын, бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарыбыздын, айылдаштарыбыздын, жалпы эле момун мусулмандардын арбактарына багыштап Куран окуп коелу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمين. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'ım okulgan Kur'an ayetlerinin sevaptarın Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna uşul dünyadan Allah Teala'nı bar bir de Peygamber de ak Peygamber de iman menen ötüp betişken jalpı musulmandarının qatarında uş jerde alakan jayıp batagılgan ar bir bizden Kur'an ümmet dua ümmetde jatkan arbaktarga oşomen birge oşu meçitти kança жылдар murun tüptegen oşo Nurkojо atabыздын arbagına bağışladık. Kudayım jatkan jerlerin jaylı topraktарын torko kılgın, imandарын salamat kılıp Kuday Taala özünün beyişlerinden orun bergen. Allah Taala ıyık Kur'an'dan urmatı menen bardığızdı urmatты kılgın, Kur'an'dan şarapatı menen şarapatты kılgın, Kur'an'dan ululuğu menen ulu kılgın. Allah Taalam özüңdün üyüң bolgon, uşu ıyık jayda açıp jatabız Kuday Taala bardığızga tınçılık amançılık bergen. Mamleketibizge tokçuluk, molçuluk elibizge ıntımak bergen. Kırsıktan, baladan, jaman göz, jaman sözdördün bardığынан alыс kılgın. Ve sallallahu ta'ala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ушундай бир акыйкат жашоону жашап өтүүбүздү Кудайым ар бирибизге насип кылгын.